Таңыздар менен сиздер замананы көрүп жатасыздар. Белгилей кетсек, жакында эле Туркиянын Бурса шаарында 15 өлкөдөн келген 75 акындын атайын поэзия кечеси өттү. Бул сапарга биздин кесиптешибиз Атахан Кожогулов, ошондой эле Алтынбек Исмаилов агабыз дагы барып келген болчу. Бүгүн студиябызга Алтынбек мырзаны чакырганбыз. Алтыке, арбаңыз, кутман таңыңыз менен студиябызга. Кутмандуу таңыңыз менен, анан сөз башынан болсун. Бул негизи 92 жылы негизделген экен бул салтанатта, бул иш-чара. Быйыл болсо мындай чакан юбилей десек дагы болот экен. Айтып берсеңиз эми кандай өттү? Иш-чаранын аталышы тектеш түрк тилдүү калктардын 15 эл аралык поэзия кечеси деп аталат. Бул алгачкы жолу Түркия жазуучулар союзу тарабынан 1992 жылы Бурса жана Коnya шаарында өткөн. Ошондо тектеш түрк тилдүү калктардын акындары катышкан. Арадан 30 жыл өтүптүр. Ар 2 жылда бир жолу дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө өтүп келет. Быйыл ошол 30 жылдык маарекеге, юбилейге утурлай 92 жылы поэзия кечеге катышкан акындарды кайрадан экинчи жолу чакырышты. Тилекке каршы алардын көпчүлүгүнүн көзү өтүп кетиптир. Айрымдары болсо картайып үйүнөн чыга албай калышыптыр. Анан бир аз тыңырактары 15 чакты акын келди. Жалпы иш-чарага 15 мамлекеттен 75 акын катышты. Кыргызстандын атынан Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмер, белгилүү акын, сиздердин кесиптешиңиздер, замананын булбулу, КТРдин дулдулу Атахан Кожогулов экөөбүз катышып келдик. Ыр тандоо мүмкүнчүлүгү кандай болду Алтыке? Ыр тандоо ал жерде эркин, каалаган тематикада, темада ыр окуйсуң. Ар бир акын өзүнүн эне тилинде ыр окуйт. Башка 73 акындан айырмаланып, Манастын жана манасчылардын урпагы экендигибизди далилдеп, Атахан ага экөөбүз ырларыбызды жалаң жатка окудук, калган акындар кагаз кара окушту. Болсун. Ошол акындардын бирин дагы атайын тартып алган экенсиздер. Азыр угуп алсак, ырын угуп алып, анан программабызга кайра кайтып келебиз. Birinchidan men o'sha hali 30 yil avval ilk defa mana she'r sho'lani bo'lganda 92-yilda men qatnashganman. Ustozlarim bilan o'sha o'zbekning buyuk shoirlaridan kelib qatnashganman. O'shanda ham 30 dan ortiq davlatdan to'plangan. Mana hozir davlatlarning soni ham ko'paydi. Turklarning, turk xalqlarini birligini namoyish etadigan tartib. She'r millatni birlashtiradigan, xalqlarni birlashtiradigan bir vosita adabiyot. Mana shularda qatnashayotgandan, shu bayramda ishtirok etayotgandan men juda mamnunman. Men o'sha olis yoshlik yillarini esladim. Mana bugun dunyoni qayerda turkcha she'r yozilgan bo'lsa, o'sha she'r, turkcha she'rning vakillari keldi. Mana Qirg'izistonda, Qozog'istonda, O'zbekistonda, bu yog'i Yevropadagi Kosovoda, Ruminiyada, hali bu yerda yana kelmaganlar bor. Xudo xolasa, yana mana Sibir xalqi birinchisi ham o'sha Rossiya territoriyasiga Sibir o'lkalaridan kelgan edi, tatarlar kelgan edi va o'ylaymanki, bundan keyingi mana shunday tadbirlar turk xalqlarini birlashtirishga xizmat qiladi. Эл акыны экен, анан кызыгы бул иш-чарада ар бир өлкөнүн акындары өз тилинде окуган экен. Түшүнүү кандай болду? Эми негизи тектеш түрк тилдери окшош эле. Жок дегенде 30-40% бири-бирине жакын. Эреже боюнча ошондой, ар бир акын өзүнүн эне тилинде окуш керек. Эгерде түрк тилине которулган ырлары бар болсо, артынан түшүнүктүү болуш үчүн окуп койсо болот, же чоң экрандан текстин чыгарып койсо болот. Ана мен ал жерге барганда баягы комуздун 3 кылындай 3 милдетти аткарам. Ар дайым биринчиси акын катары катышып өзүмдүн ырларымды окуйм. Экинчиси ошол кечени алып барам. Үчүнчүсү Борбордук Азиядан барган түрк тилин билбеген акындарга котормочулук милдетти аткарып жардам берем. Эми мен уккандан бир көргөндөй биз барганга мүмкүнчүлүк болгон жок, бирок сыймыктуу сиздин жаныңызда отурганыбызга мындай өзүчө толкунданып турабыз. Ошол жакта уккандарыңызды балким телеграммада. Манасчы деген сыясы кургайлык жаңы жазылган ырымды ошол жерде сахнадан жатка көркөм окуп бердим, анда ошону кайрадан сиздерге окуп берейин. Манас айтса, бүркүттөй шаңшып улам, мезгил токтоп
қалчы бүт суулар акпай, тегирмендей сөздөрдү тартып улам, тасқақ салчы қадемке будан аттай, саяқаттап доорлорго чөгүп жатқан, сүңгүп бөтөн ааламга кирип кетчү, ажыдарды тирилтип өлүп жатқан, ак куланы Бейжиңге минип кетчү. Гүлүк башын бурбастан жолдон артка, кызып каны дайрадай ташыган соң, аралашып аламат чоң газатка, аны уккан периште жашыган соң, добулбастар кагылып асмандагы, дүлөй дүйнө ойгончу оодарылып, жаны тынчып бешикке жаткан жаңы, жер догунан чыгарчу тоо жаңырып, чоктой күйгөн сөздөрдү бүркүп улам, чагылганды оң солго шилтер эле, жылдыз ай күн бири-бирин түртүп улам, жанган рухун талашып тиктер эле, аппак нурга жүрөгүн сунуп анан, айланасын ыр менен аластачу, жан дүйнөсү тазарып тунуп анан, жер бетине нөшөрлөп манас жаачу. Баракелде, эң сонун. Өткөн замандын акындарына дагы мындай ырларына кайрылуу болгон экен. Ал ошол убакта тематикалары кандай болчу экен, эмне жөнүндө жазып, көбүнчө эмнеге басым кылчу экен, анан азыркы окуган ырлары дагы эмне жөнүндө болду, салыштырмалуу айтканда? Иш-чарабыз 4 күнгө созулду. 3 күн Бурса шаарында, 1 күн Кония шаарында. Ошол ар бир күнү түрк дүйнөсүнө таанылган, көзү өтүп кеткен же көзү тирүү атактуу акындарга арналган өзүнчө секция болуп атты. Ошол акынга аталган поэзия кечесинде 10дон 12ден акын катышып атышты, аралаш ар кайсы өлкөлөрдөн. Алгач ошол белгилүү акындын өмүр баяны, чыгармачылыгы жөнүндө бир 5 мүнөттүк баяндама жасалат, бир профессор тарабынан. Андан кийин ар бир акын чыгып, ошол өздөрүнүн ырларын окуп атышты. Мен 3 күн бою алып баруучу катар ошол сырттан келген, Түркиядан келген акындарга сөз берип, ыр менен буйкаштырып, сахнага чакырып, анан ошол өздөрүнүн ырларын ийине жеткире көркөм окуп атышты. Алтыке, баягы калемдин учунда найзанын күчү бар деп атпайбы? Бул эми окумуш дүйнөдө күчтүү болуш үчүн күчтүүлөр менен жүрүш керек, так салыш керек, тажрыйба топтош керек. Дал ушундай иш-чаралар бизде деле акындардын арасында болуп турабы? Болгон болсо канчалык тез чыгармачылык топ тууралуу бизде болуп аткан иш-чаралардан да бир аз токтолсоңуз. Кыргызстанда алардыкына салыштырмалуу сейрегирээк, азыраак өтөт мындай иш-чаралар. Мен таң калганым, бул адабият деген сөз арабтын сөзү. Бизче которгондо адеп плюс уят барабар адабият деп которулат эмеспи? Демек адептүүлүккө, уяттуулукка үндөйт бизде. Түркия жергесинде мамлекеттик деңгээлде, эл аралык деңгээлде көп каражат бөлүнөт, анан өткөрүшөт. Колдоо. Жөн эле шаардын мэри, же болбосо райондун акими эле өзү бюджеттин эсебинен эл аралык деңгээлде поэзия кечелерин өткөрүп коюшат, аларда акча көп. Бизде баягы эле каражаттын айынан эл аралык тургай, республикалык деңгээлде өткөрүш кыйыныраак болуп атат. Экинчиден бул элдин аң сезимине сиңе элек окшойт. Чет өлкөдө барганда жада калса аба майданынан түшкөндө эле мен акынмын десең, чуркап келип, кучактап, колуңан кысып, ушунчалык сыйлап, урматтап, кадырлайт. Бизде андай эмес да, ачык айтканда. Бирок эми акырындап жыл өткөн сайын элдин курсагы тоюп, капчыгы калыңдап, баягы көркөм өнөр, адабият, искусствого көңүл бурулуп, мурдакы мындан 20-30 жылга салыштырмалуу, Кудайга шүгүр, жанданып келатат. Мындан кийин дагы өркүндөйт деген ойдомун. Биз дагы ошол күнгө аз убакта жетебиз деген ниеттебиз. Айтсаңыз, анан бул жакта дагы баягы өзгөчөлөнгөнү баары ошол өлкөлөрдүн көбү латын алфавитине өткөндүгүн айтып калышты да. Бир гана Кыргызстан элчиси да калып тур. Бул дагы мындай кандай сиздин оюңуз да? Кыргызстандын өтүшүн каалайт белеңиз? Бул дагы ошол поэзиянын карым-катнаштарына жол ачат беле деген.
Albatta bardыгы эле каражатка келип такалат. Кирилл арабинен латын алфавитине өтүш үчүн өтө чоң олчойгон каражат керек. Азыр биздин кудуретибиз буга жетпейт деп ойлойм. Кийинчерээк байып кетсек өтөбүз. Экинчиден албетте тили бир, дини бир, базары бир, мазары бир, бир тууган тектеш түрк тилдүү калктардын баары латын арабин колдонуп аткандан кийин биз эгерде ошого өтө турган болсок, бири-бирибиз менен байланыш, бири-бирибиз менен кат алышыш, бири-бирибиздин тилибизди үйрөнүш кыйла жеңил болмок. Кырым татарларынан чыккан Исмаил Гаспиралы деген өтө чоң окумуштуу болгон. Ошол киши убагында тилде, пикирде, иште бирдик болсун деген ураан менен чыгып, бүт тектеш түрк тилдүү калктардын жазуусун латынга өткөрөлү деген идея менен чыккан. Бирок ал толук ишке ашпай калган. Совет өкмөтү билесиздер, саясат, идеология. Болочокто өтөбүз. Бул фестивалдын алкагында дагы айрымдарына өзгөчө сыйлыктар, наамдар дагы тапшырылган экен. Бир нерсени таккес айта кетейин, бул мелдеш эмес, конкурс эмес, ырмайрам. Ал жерде жарыш болбойт, мелдеш болбойт, биринчи, экинчи, үчүнчү орун деген орун берилбейт. Тек гана ошол 70-80-100гө жакын акын катышат. Ошолордун ичинен комиссия иргеп, тандап, өзүнүн адабиятына, түрк адабиятына салым кошкон мыкты акындардын ичинен 3-өөнө сыйлык берет. Büyük ödül деп коет түркчө, бизче айтканда улуу сыйлык деп аталат. Анын аброю канчалык? Аброю өтө чоң, ошол белгилүү бир акынга арналган, мисалы үчүн Чыңгыз Айтматов атындагы, Мевлана Желалеттин Руми атындагы, Юнус Эмире атындагы, жолсо Мухтар Ауезов атындагы дегендей, тектеш түрк тилдүү элдердин ичинен 3 мыкты акынды же жазуучуну тандап алат дагы, ошонун наамындагы атайын бүүстү жезден, алтындан түшүрүлгөн чоң сүрөтү чагылдырылган, документ менен тастыкталган 3 чоң сыйлыкты ыйгарышат. Андан сырткары калган бардык акындарга катышкандыгын тастыктаган өзүнчө диплом берилет, тастыктама. Катышып келди деген. Ал жакта 3 милдет аткардым дедиңиз. Котормочулук, катышуучу, анан акын катары. Алып баруучу катары. Алыкул Осмонов мисалы ошол Отто 30 карактын тегерегинде чоң чыгармалар, Жолбарс терисин Жаманган Батыр сыяктуу чоң чыгармаларга тиш салганда, сиздерде дагы азыр котормочулугуңуздар, чыгармачылыгыңыздар тууралуу бир аз элге. Котормо май куюп турат моторго деп жана Рамиз Рыскулов айткандай, мен 20 жылдан бери котормочулук менен шугулданып, моторума май куйганга аракет кылып келатам. Түрк акындары Юнус Эмиренин, Мевлана Желалеттин Руминин жана Мехмет Акиф Эрсойдун ырларын которуп, өзүнчө китеп кылып чыгарып, 3-чү акындыкы буюрса жакынкы жылдары чыгат. Кимдикин даярдап атасыз? Мехмет Акиф Эрсой деген Түркия Республикасынын мамлекеттик гимнин жазган өтө мекенчил, улутман, патриот акын болгон. Ошол кишинин ырлары учурда которулуп жатат. Юнус Эмире менен Мевлананы буга чейин которуп, өзүнчө китеп болуп чыккан. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып котормодон бирди окуй кетейин. Сонун болот. 13-кылымда жашаган суфий акын, дербиш Юнус Эмиренин Сабак деген ыры бар. Адам пендем чоң сабак, алгың келсе бейиттен, арбактардын көрдөгү, абалың көр кейиткен, байлар кайда бир кезде байлыгына сыйынган, азыр көрсөң бир кепин анын баарын сыйырган, сулуу кыздар бар эле сезимдерди туйлаткан, ажал деген алардын айдай жүзүн кыйраткан, жатат ханзадалар каякта, хан сарайга сыйбаган, кара тамда түнөшөт кум төшөгүн жыйбаган, жатат бектер бир кезде байлыгына сыйынган, азыр көрсөң бир кепин анын баарын сыйырган, байлар кайда мен адашып кеттим. Байлар кайда безилдеп байлыгына сыйынган, азыр көрсөң бир кепин анын баарын сыйырган, жатат бектер, кулдар аралаш дейт да бир куплетинде. Бирок азыр беги кайсы, кулу ким, барбы? Жатат бектер бир кезде жан сакчылар кайтарган, беги кайсыл, кулу ким, барбы азыр айталган. Сүйүлөлү сүйөлү, сене киштер жеңилдейт, эч бир жанга бул дүйнө
энчиленип берилбейт. Баракелде, эң сонун. Сиздин котормолоруңузду дагы окуп жүрөбүз, бирок өзүңүздүн ырларыңызды түрк тилине которгон учурлар барбы эмгектериңиз? Которуп жүрөм, анан түрк тилинде түз жазган ырым бар. Бул Теңир тоо деп аталат. Ошол ыр кеченин жүрүшүндө алгач кыргыз тилинде манасчы деген ырымды эртеси күнү ушул Теңир тоо деген түркчө жазган ырымды окудум. Эгер убакыт болсо бир куплет окуйм. Танры дагы рүзгарын дондуу ердир. Танры дагы булутун кондуу ердир. Танры дагы кыргызларын олдуу ердир. Танры дагы манасын яттыы ердир. Танры дагы тарихын ташлара баттыы ердир. Танры дагы рухларын актыы ердир. Танры дагы кыргызларын Танрыя таптыы ердир. Чындап эле түшүнөт экенсиң, Окшош. Баары бир окшош тектеш тилдер болот экен да. Мындай кечелер дагы эми качан өтөрүн белгиледиңиздер? Кандай максатта дагы өтөрүңүз? Ар бир 2 жылда өтүп турат. Демек 16-чысы Өзбекстанда Ташкент, Бухара, Самарканд шаарында өтсүн деген сунуш айтылды. Ошол жерде өзбек акындары кош колдоп колдошту. Кудай буйрса биз де өткөргүлө, биз силерге жардам беребиз, көмөк көрсөтөбүз деди. Түркия жазуучулар союзу каражат бөлсө, Өзбекстан жазуучулар союзу уюштуруп берсе, Кудай буйрса 2 жылдан кийин Өзбек жергесинде өтмөкчү. Жакшы. 13-чү жылы бизде өткөн Кыргызстанда. Буюрса биз дагы айланпа кайра келет, буюрса учур келгенде аманчылык болсо алтын аяктан суу ичебиз дегендей. Адам баласы кексе тарткан сайын ой жүгүртү өзгөрөт. Максат башка нукка бурулат дегендей. Сиздин чыгармачылыгыңыздагы багыт алып бараткан жол же тематика тууралуу да сөз сүйлөсөк. Мисалы үчүн Орус урку болду, ошол тууралуу көбүрөөк ыктадык. Мекенчилдик сезим дегендей. Мурдараак 20 жыл мурда жалаң атуулдук граждандык лирика жазсам, эмнегедир соңку кездери табиятка, жаратылышка жакын болуп, философияга жакын болуп, көбүнчө пейзаждык жана философиялык лирикага басым жасап атам. Мисалы үчүн баарыбыз эле мекенди сүйөбүз. Мекен дегенде ичкен ашыбызды жолго таштайбыз, чуркайбыз дегендей. Ошо Кыргызстан деген ырды дагы окуй кетейин, эгерде убактыбыз бар болсо. Биз эфирден сиздин ырыңызды колдонуп жүрөбүз, сиздин өзүңүздөн окугубуз келет. Бирөө жүрсө байлык издеп турмуштан, бирөө жашайт бакыт тилеп жылдыздан, башкаларды билбейм, бирок а менин байлыгым да, бакытым да Кыргызстан. Асыл дүйнө таппай ачуу турмуштан, адамдар бар арулуктан жылмышкан, андайларды билбейм, бирок а менин ар намысым, абийирим да Кыргызстан. Өзгерт башын ойлоп такка тырмышкан, өкүмдардын көбүн көрдүк турмуштан, өзгөлөрдү билбейм, бирок мен үчүн өйдө турат бүт баарынан Кыргызстан. Бар болуңуз. Кара сөздөн көрө ыр окутуп койгондон кандай сонун, Айтсаңыз, эми азыр Чыңгыздын эле суроосун толуктагым келип жатат. Азыр глобализация, космос, робот, дагы пас иштер да дүйнө жүзүндө болуп жатат. Ошол баягы ушундай кырдаалдар акындын жүрөгүнөн өтөт деп коет да. Тематикаңызды өзгөртүп, ошолорго көңүл бурган учурларыңыз барбы? Ошол тематикадагы жазган ырларыңыз? Ооба, жүрөгүндө ыза, согуш, дүрбөлөң, жүздөрдү көп көрчү болдум күлбөгөн, жаакташып жакалашкан жандарды жолуктурам ар бир жерден күндө мен. Азыр ырас, ажылдамай, бакырмай, беттен алмай, ажылдамай, таш урмай, адат болду деп туруп ошентип кетет дагы. Анан кийин эгерде алдынара мурдараак айтсаңыз, мен даярданып келмек экенмин. Бирок азыр деле сонун жакшы. Бул учурдагы адамдардын терисинин жукарып, нервинин жукарып, эмоцияга алдырып, көчөлөрдө болобу, башка жерлерде болобу, бат эле урушуп, кызаңдап, жакалашып, мушташып кеткендигин чагылдырган ыр агрессия деп аталат. Балким эсиме келсе бир аздан актуалдуу тема.
Маегибиз соңдоп баратат. Эми соңкуну дагы ырсаптар менен жыйынтыктап коюңуз. Мына ошол мүнөттөрдө замандаштарыбыз сапарга чыгып жаткандыр. Жакшы маанай ниетинде көңүл көтөрүлүк, мындай позитив, анан мотивация берген ырлардан окуп берсеңиз. İzdevedim Baktağlaydı bazardan, izdevedim ıyık çaydan, mazardan, göküröktü gir sezimden arıltıp, kanday vakit göz irmemge tazargam demekçi. Minöt sayın, sekund sayın tazarıp tural demekçi. Замана менен кала бериңиздер демекчибиз. Кыргыздын мыкты уулдарынын бири акын Алтынбек Исмаилов менен болгон жакшы маек токтук. Калемиңиз курчуй берсин. Аман болуңуз. Рахмат айтқаныңыздар келсін. Сапарыбыз тулайлы.